Мен ел қатар эле агылып Россияга кетип атканда ошол жака кеткем 2003-жылы. 2007-жылдан баштап ушул мебель жарыядан карап мебелге окуп калдык. Анан мен ал жерге барышыма себепкер өзүбүздүн эле туугандар болду, чындыгында. Тагаларым. Барып ал жерде бизди окутат итальянский технологияда. Андан кийин ошол жерде сапат кандай, ар бир нерсеге канчадан ускоп болсо ускоп атылыш керек, же фанерабы, ДВП, ДСП, ламинантпы, кандай нерсе болсо ошого кандай материал кетиш керек, же клей кетиш керекпи, ар бирин сапатка аябай көңүл буруп окуттук. Ошол боюнча анан экзаменден өтөсүң. Ошол боюнча окуп, Роберто Барди деген мына биринчи барган жерде ушу жерде иштеп калдык. Дмитрий Иванович деген генеральный директор аябай жакшы адам эле. Ошонун демилгеси менен алар бизге ушундай нерселер дүндөдү. Бизнес проектти жазып берди, өзүңөргө барып ачкыла деп көп жерлерге ээрчитип, көп жакшы нерселерин үйрөттү. Ошонун негизинде биз Кыргызстанга ачалы деп ниет кылып жүрдүк эле. Мына былтыры Бишкекке келип ачып, көпчүлүк клиенттерибиз ушу түштүк регион жактан болгондуктан, ал жактан салсак сарапина болуп, көп нерсе айрылып калгандыгына байланыштуу биз быйыл июлдан баштап ушул жерге келип ачылдык. Продажага жаңы эле чыгып атабыз. Кадамжага, Арабанга, Өзгөнгө, мына Каракулжага ушул жактар региондор болуп атат көбүнчө. Ошол жактан мебель саткан чоң-чоң магазиндер болобу, мен деле билбейм. Договор менен алышат. Биз негизинен көбүнчө сапатка көңүл бурабыз. Сапатка көңүл бурабыз. Башында ачылышыбызда аябай ойлонгонбуз да. Чындыгында бул жерде мебелдер арзан экен, биздики өтөбү да өтпөйбү. Бирок азыр заманга жараша элдер сапатка аябай өтүп калышты. Ошон үчүн бизге клиент үзгүлтүксүз болуп атат. Мен ал жерде 12 жыл стаж болду Россияда. Окуган 1,5 жыл окуган болгон болсок, 10,5 жыл стаж болду. Окуганда деле ар дайым үйрөттү ошол жерде. Көбүнчө бизде практика жүзүндө көргөзөт. Ар бир детальдик краска, канча краска бериш керек, канча рет грунтовка болуш керек. Например, мыналар ар бир нерсеси өзүнүн технологиясы менен болот. Анан биз клиенттерге азыр көбүнчө келгенде көргөзүп атабыз. Сизге кайсы сапат? Мынал сапат бизде мынанча сом. Мынал дуптан мебелдин буттары, мынал карагайдан буттар, бунун сапаты мынанча, бул мынанча убакытка чейин жетет, 5 жыл гарантиясы менен. Бул 3 жыл гарантиясы менен. Ошого жараша адамдар алып атышат. Анан биз негизинен сырьёнун баардыгын Россиядан алып келебиз. Россиядан печатталып ошол жерде ар бир позиция болуп келет. Ошонун негизинде иштеп атабыз. Буйртмаларды ооба билет. Бирок буйртмаларды көбүнчө Ошко эмес, биздики Кадамжай, Арабан, Каракулжа, Өзгөн болду. Ошко чыга элекпиз азырынча. Анан Оштогу клиенттерибиз бар эле, аларга деле чындыгында айткан жокпуз. Себеби биз эми оборудованияларды коюп баардыгын
станокторду коюп, краска берип, детальдарды тактап эми чыгара баштадык. Келгенде чындыгында аябай кыйынчылыктар болду. Помещение табылыш кыйын болду. Издеп көп убакыт жүрүп калдык, себеби бизге өтө чоң помещение керек экен. Азыр убактылуу эки жерде иштеп атабыз арендага. Бир мебелди эгерде честер деп коет да. Честер деп коет, моундай мебелдер болсо. Бунун узун турасына каралат. Эгер мынал мебел боло турган болсо, ушуга бир жума убакыт кетет. Бир жума убакыт беребиз. Крайт этебиз, биринчи крайт этебиз. Заказ түшкөндөн кийин, буйртма түшкөндөн кийин. Андан кийин шивея тигет. Ага чейин пилалар иштеп, каркастар жасалат. Поролондор кесилет. Поролондорду да Россиядан алып келип атабыз. Көбүнчө, себеби бул жердеги местный поролондор сапаты жагынан анча жакшы эмес экен. Ошон үчүн биз эң негизи сапатка көңүл бурабыз. Биздин мебелдерибиз 5 жыл срогуна берип атабыз, мөөнөттү 5 жыл деп. Бирок 15 жыл, 20 жыл жалпы бул жерде азыр 5 кызматкер болуп калдык азыр. Ошто. Эми дагы негизинен көбөйтөлү деп аракет кылып атабыз. Ал жака барган бул жерден Кыргызстандан чыгып кеткен ар бир инсан, ал жакта көп жолугушууларда болобуз да. Ниети ушул Кыргызстанга барып бир иш, жумуш орундарын ачсак, жок дегенде бир 5 адамга деген ниеттерин айтышат. Бардыгынын ошондой ниеттери бар. Жок дегенде бир 5 адамды же 10 адамды болбогондо жумуш менен камсыз кылсак, биз ошондой элге аябай жакшы пайда кыла билет деген ниеттери бар. Көпчүлүгү ошол жака чыгып кеткендин пайдасы болуп атат бизге. Ошол жактан үйрөнүп атышат, тоорлар да ал жактан үйрөнүп атат. Мына пластик жасагандар да ошол жактан үйрөнүп атат. Азыр негизинен бул жерден бир эле мебель менен эмес, өзүбүз пластикта жасап, ошону менен буйртма алып иштеп атабыз. Пластиктерди көбүнчө биз бияк өзгөнгө чейин жасадык. Анан ушул оштун ичинде. Кызматкерлерге негизинен биздики изденли, канча жасаганына жараша деп. Азырынча мен айлыкка мынанча деп айта албайм. Айта дагы элекмин, себеби биз ызбытты карайбыз. Канча өтөт, канча элдер баалайт биздин жасаган нерселерибизди. Ошого жараша мен көбүнчө жеке оюм аябай жогорку маянаны төлөп берсем деген ойлорум бар. Азыр биздики ошол бизде эле коюп койгонбуз. Мынаны каркасты жасасаң, тилип. Мынанча акча сом. Обивка кылып, полный материалды каптап, упаковка кылып, саң ошончо сом. Жеткиргендерге мынанча сом деп. Ошо келгенде аябай кыйналдык. Жеткирип бергенге дагы машиналарыбыз жок. Бир акебиз портерин алып келип берген. Ошо бир аз ишиңерди жылдырып алгыла деп. Эми мындайча айтканда кредит катары берди. Мөөнөт коюп мынанча убакытта төлөйсүңөр деп. Баасын дагы жөндүрөөк кылып берди. Баал туган экен. Ошону менен азыр Кудайга шүгүр ишибиз жүрүшүп атат.
Биз экспорт боюнча азырынча чындыгында Кыргызстанда айтыш кыйын. Бирок негизинен өтө чоң ниеттерибиз бар. Өткөндө мына ЖИА жаштар бизнес ассоциациясы экспорт боюнча жолугушуу өткөрдү эле. Ошондой жерлерге барып тез маалымат алып атабыз. Опыт алып атабыз. Булар кандай жолдор менен чыгарып атат, биз кандай жолдор менен чыга алсак болот деген. Негизинен мына Роберто Барди же болбосо Честерфилд деген 1700-жылдан бери итальянский мебелдер. Булар деле ошентип ойлонуп кыйналып туруп чыккан. Биз дагы ушундай бир кыргыздын атын коюп алып, кыргызча кыргыз мебел дейбизби же болбосо кандай мебел дейбиз атты коюп алып туруп, ушу жана кыргыздын орнаменттери менен ушул эле ар бир мынандай ромбиктерге койдуруп, тиктирип ушундай нерселер менен экспортко өтсөкпү деген негизги максаттарыбыз бар. Өзүбүздүн логотипти коюп, же болбосо ушу Кыргызстандын бир тоолорунун сүрөттөрүн жакшынакай кандайдыр бир жакшы нерселерди чагылдырып, ошол дүйнөлүк бир экспортко чыксакпы, жок дегенде мына жакынкы кошуна мамлекеттерге сатсакпы деген ниеттерибиз бар.